Бул тоолуу Алтын Бешик айыл аймагынын кайыңды айылы. Деңиз деңгээлинен дээрлик 2000 метр бийиктикте жайгашкан. Айыл райондун борборунан 90 километр алыстыкта турат. Тоолуу аймакта мурда күйүүчү май чакалап сатылып келген болчу. Бирок салык кызматы тарабынан мыйзамсыз экени аныкталып, жабылгандан бери жергиликтүү эл бензин менен солярканы 90 чакырым аралыктагы станциялардан сатып алууга мажбур болууда. Бизге өтө эле жалакасы көп деп атат. Бизде оору сыркоолор болуп калат, төрөттөр болуп калат, машиналарыбыз кээде жанып калат. Азырда машина жанып, сарысы жанып калган, эч жерде бензин жок. Баткенге барып, идишке алып келип, анан кийин куюп миниш керек болуп атат. Сатканга уруксат бербей жатат. Бир-эки адам сатчу эле, кече жакында приказ чыгып саттырбай койду. Азыр эл кыйналып атат. Даже мотопиляга, бензопиля, мотоблок жереденге бензин, солярка жок, сатылбайт. Салык кызматынын маалыматына ылайык, Алтын Бешик айыл аймагында бир да күйүүчү май саткан жай каттоодон өткөн эмес. Ал эми үйдө чакалап күйүүчү май саткан ишкерлерге эскертүү берилип, ишмердүүлүгүн токтоткон салык кызматкерлери мыйзамдын негизинде чара көрүлгөнүн белгилешти. Анткени күйүүчү май сатуу үчүн коопсуздук эрежелери сакталуусу зарыл. Кабминдин 24-жылдын 31-июлундагы 34-мыйзамына ылайык, токтомуна ылайык күйүүчү майларды сактоо, сатуу токтомуна ылайык талаптарга жооп бербейт. Бул үйдө саткан мыйзамга каршы келет да. Ошондуктан биз мыйзамдын чегинде эскертүү берип, бүт май күйүүчү мыйзамсыз сатуучуларды ишин токтотконбуз да. Тоолуу айылдагы күйүүчү май тартыштыгы тууралуу жергиликтүү эл район акими менен болгон жолугушууда айтып, чечип берүү талабын коюшкан. Өз кезегинде жергиликтүү бийлик жеке ишкерлер менен сүйлөшүп, күйүүчү май сатуучу станция үчүн жер берүү боюнча сүйлөшөөрүн белгиледи. Тиешелүү жерлерди караштырып, эртеңки күнү биз жергиликтүү кеңештин депутаттарына сессияга сунуш берип, жерди түрүнөн түргө которуу боюнча иш аракеттерди жасайбыз. Тездетип чечкенге өзүңүздөр бүгүн күбө болгондой эле районубуздун башчысы Данияр Белекович өзү жардам берем деп атат. Өз сөзүндө ушундай деп айтты. Биз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким менен биргеликте бул жагын аракеттерди көрөбүз. Белгилеп өтсөк, Баткен районунун Алтын Бешик айыл аймагы 13 айылдан туруп, калктын саны 13 миңден ашат. Тоо арасындагы айылга жаз кечигип келгендиктен, элеттиктер дыйканчылык иштер башталганча күйүүчү май маселеси батыраак чечилип калса деген үмүттө турушат. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.